Террористке жасалма документ берген паспорт столдун кызматкери кармалды. Bir күн ичинде 14 миңден ашуун жол эрежеси бузулду. Ушул жана башка маалыматтар менен түз эфирде кабарлар. Студияда мен Дөөлөт Канатбеков. Саламатсыздарбы? Борбор калада паспорт столдун кызматкери террористке жасалма документ берген. Муну Бишкек шаардык соту аныктап, паспорт берген кызматкерди 2 жыл 8 айга эркинен ажыратты. Алгач 1 май райондук соту шектүүнү 6 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган болчу. Мындан тышкары мүлкү конфискацияланмак. Шаардык сот өкүмдү жеңилдетти. Маалыматка караганда Ауганстандын жарандары менен шектүү кылмыштуу келишим түзүшкөн. Соттолуучу аларга Кыргызстандын жасалма паспортун берүүгө макулдугун берген. Ал алгач 1994 жылкы үлгүдөгү жасалма паспортты берген. Кийин дагы эски паспорттарды жаңыга алмаштыруу үчүн башка документ даярдап бергени аныкталды. Bir gün içinde 14 миңден ашуун жол эрежеси бузулду. Бул факты Коопсуз шаар долбоорунун алкагында аныкталды. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторовдун айтымында, эреже бузуулары кайра каралып чыгып, юридикалык баа берилген соң гана унаа ээлерине айып төлөө үчүн жөнөтүлөт. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкектеги ылдамдыкты ашырып айдаган автоунаалар менен карама-каршы тилкеге чыккан унааларды аныктоочу 7 радар иштеп жатат. Камералар жол коопсуздугундагы эреже бузуунун 7 түрүн аныктайт. Радар орнотулган жылып жүрүүчү аппараттарды адистешкен операторлор көзөмөлдөп турат. Радарга жол кыймылын бузуп каттоого алынган автоунаалардын номеру инфокомго жөнөтүлөт. Андан соң жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык айыппулдун өлчөмүн аныктап, 3 күндүн ичинде Кыргыз почтасы аркылуу айдоочуга жиберилет. Айдоочу айыпты 1 айдын ичинде төлөөгө милдеттүү. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунаа ээлерин издөө сервисин ишке киргизди. Бул сервис автоунааны каттатуу боюнча ар түрдүү суроолордун арбышынан улам иштелип чыкты. Азыр ишеним кат менен эле унаасын сатып жибергендер же сатып алгандар транспорт каражатынын расмий кожоюн издеп жатышат. Мындай жагдайда кабылгандар эми издейм сени кызматынан пайдалана алышат. Дагы жарандар портал СРС Чекит сайтына кирип, транспорт деген бөлүмгө өтүп, өз билдирмесин таштаса болот. Ош шаарында окуучуларга жол акысы кымбатташы мүмкүн. Мэрия акыны 5 сомго жогорулатуу боюнча шаардык кеңешке сунуш даярдады. Себеби 1 сом деп белгиленген төлөм боюнча айдоочулар жана ата-энелер ортосунда пикир келишпестиктер көп катталып, арыздануулар түшүп келет. Ошондуктан мэрия кызматкерлери жүргүнчүлөрдү тейлөөдөгү чыгашаларды эсептеп чыгып, ар бир окуучуга төлөмдү 5 сом деп белгиледи. А бирок буга шаар тургундарынын айрымдары нааразы. Теманын уландысы кененирээк кийинки тасмада. Окуучуларга болгон төлөм ар бир облуста ар башка бекитилген. Ошто мектеп окуучулары коомдук транспорттардын түрүнө карабай 1 сомдон төлөп түшүшөт. Бул акча чыгашаны актабай тургандыгын айдоочулар бир канча жолу айтып чыгышкан. Ошондуктан шаардык мэрия жол акыны 5 сомго жогорулатуу сунушун даярдады. Көпчүлүк ата-энелер өздөрү дагы сунуштап атат, ошондо бизди кыйнабай, балдарды кыйнабай 5 сом эле кылып койбойсуңарбы деп. Ошол жыйындардан кийин биз айдоочуларды топтоп жыйын өткөрдүк. Эгер ошондой боло турган болсо, дагы мурдагыдай кылып балдарды таштап кетпейсиңерби, аласыңарбы дегендей маанилде жыйындарды өткөрдүк, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бардыгы макул болушту. Бизде эгерден 5 сомдон болсо биз албай койсок, анда ошол тийиштүү чараларды көрсөңөр биз даярбыз деген ойлорун билдирди. Мэриянын жаңы сунушуна көрө окуучулар троллейбус, автобус же кичи маршруттук каттамдар болобу, баарына 5 сомдон төлөшү керек болот. Адистер муну менен айдоочулар коомдук транспорттардын күйүүчү майына жана техникалык мүчүлүштөрүн калыбына келтирүүгө жетерлик каражат таап калышат деп болжолдошууда. Остановкада ал 10 тем бала чыгат. Эмне бирок кулак салбайт. Ошон үчүн биз актабай калат. Ана салерганы көрүп атасыңар өзүңөр. 45, 46. Бурун арзан маалда инде үн чыкпай бардыгы ташып жүрөт эле. Азыр ондай болбой калды. Актабай атат салак келчү. Бардыгы. Айдоочулар бул сунушту колдоо таап калса деп үмүт артып турушат. Анткени бир каттамда толо окуучу чыкса деле, алардын 1 сомдон бергени күйүүчү майдын дагы акчасын актабайт деп айтышууда.
5 сомдон 1 сомдон katta o'quvchi 11-klassda ekan 1 so'm beradi. 1-klassda ham 1 so'm beradi. Bu to'g'ri emasda. 5 so'mdan bo'lsa, ishga ham bizga ham yaxshi bo'ladi. Bir-biri bilan urushmaydi, o'quvchi sen to'ladi. Uni orqadagi chiqdi bet, sirasi olib ketaveradi-da. Yaxshi bo'ladi. Жол акыны көтөрүү боюнча сунушка ата-энелердин баары эле макул эмес. Алар эч болбогондо 2 же 3 сомдон деп белгиленсе жөндүү болот эле дешет. Анткени балдарга коомдук транспорттарга болгон төлөмдөн сырткары дагы мектеп кийим кечесине бир топ акча кетет. 2 сомдон болсо болбойбу экен? 1 сомдон алат. 1 сомдон деле, жок майли 2 сомдон болсун. Кымбат да эми окуучуларга азыр. Ата-энеси эле кыйын да эми, үйүндө канча бала бар. 2 сомдон деп мен ошентип ойлодум да эми. 5 сом кымбат да бир балага. Аркылдайм. Азыр адамдарда бары бар, жогу жок. Ошол 2 сом деле болот. Ошондой эле болот да. Ата-эне үчүн азыр айлык жок. Эпте бир жерде иштеп 5 сом таап келсең, анын кийими бар, китеби бар, тетраты бар. Эми 1 сом эле жакшы дейм да, 1 сом деле коюп койсо. Шаардык мэриянын бул сунушун депутаттардан куралган комиссия карап чыкты. Эми 19 февралда шаардык кеңештин кезектеги отурумунда талкууга алынат. Эгерде депутаттардын баары колдоп бере турган болсо, ошондон тарта окуучулар коомдук транспорттарга 1 сомдон эмес, 5 сомдон төлөп калышат. Нуржамал Баргыбаева, Мунар Арзиев уулу, Ынтымак. Сыртта жүргөн эмгек мигранттарына пенсия төлөнүшү мүмкүн. Бул боюнча социалдык фонд 5 мамлекет менен пенсиялык камсыздоо жаатында келишимди даярдап, документти жогорку кеңеш менен өкмөткө жиберет. Мыйзам долбооруна ылайык Казакстан, Армения, Белоруссия, Орусия жана Кыргызстандын ичинде иштеген жарандардын эмгек стажы расмий түрдө каттуудан өтүп, социалдык төгүмдөрүн төлөп турган болсо, пенсия чегерилип берилиши мүмкүн. Бул маселе боюнча буга чейин Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ортосунда бир катар сүйлөшүүлөр болгон. Анда ар бир өлкөнүн пенсиялык мыйзамдарын ар башка болгондуктан бардык өлкөнүн мигранттарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүү каралууда. Мында бирин-бирине дал келтирүүдөн бир катар келишпестиктер болуп жаткандыгын соцфонд кабарлаган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча сүйлөшүүлөр жакын арада башталат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында санарип экономикага өткөнгө байланыштуу 15 февралга чейин жол картасы иштелип чыгып, өкмөттүн токтому менен бекит. Буга транспорт жана жолдор министрлиги дагы катышат. Буга чейин Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруу маселесинде Кыргызстанга Орусия көмөктөшө турганы айтылган. Орусиянын тиешелүү мекемеси темир жолдун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууга жардамдашат. Кыргызстанды Кытай менен байланыштырган темир жол куруу демилгеси көтөрүлгөнүнө 10 жылдан ашканы менен орток пикир табылбай жүрөт. 2017 жылы Кыргызстан Кытай темир жолу боюнча 3 тараптуу жумуш тобу түзүлгөн, анда 3 вариант каралып жаткан. Кыргызстан Торгарт Атбашыдан Жалалабадка чейин келген маршрут вариантын карманып жатканы айтылган эле. Кар көчкүлөрдү атайлап түшүрүү чаралары бүгүн дагы уланат. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кечээ 12 февралда Бишкек-Ошуна жолундагы карлар атылып түшүрүлгөн. Ишмерчим 22-223 чакырымдарында жүрдү. Натыйжада жалпысынан 42 000 метр куб кар көчүрүлгөн. Бул жараяндарга байланыштуу жолдор убактылуу токтотулууда. Эч күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.